Рахмат. Кийинки сөз Акаев Жанарбек Кубанычевичке. Чоң рахмат. Мен жана айттым, бул намыстын маселеси деп. Мына Анвар Артыкшаз белгилеп өтпөдү. Жанагы Сабах деген бул олуттуу эле сайт. Ошол жерде журналист жазып атат. Кыргызстан Орхан Инандыны Кыргызстандын атайын кызматтарды кармап берди деди. Жооп жок, унчуккан жоксуңар. Бул бир социалдык тармакта бирөө бир комментарий жазып койгон эмес. Бул Гилтейген олуттуу маалымат агенттиги жазды. Кыргызстандын атайын кызматтары кармап берди деди. Эч мындай моюн калгансып унчукпай отуруп бердиңер. Бүгүн Жумурият деген дагы бир салмактуу бир гезити чыкты. Садыр Жапаровдун сапарынын алдында белек катары жөнөтүлдү деди. Ушунун баарына чыдап отурасыңар да, мен просто мындай айтканга сөз жок да. Гезити миллиондук сайттар, миллион адам окуган. Миллиондогун тираж менен чыккан гезиттери ошентип ачык жазып атса, биздин өлкөнүн үстүнөн бул абдан чоң басмырлоого кабыл кылып атасыңар. Мына ошого урматтуу Тышкы иштер министрлиги, урматтуу улуттук коопсуздук кызматы, ушуларга ыкчам жооп бергиле дем. Мынчалык мажуруу, мынчалык коркок, мынчалык байкуш болбогула дем. Биздин элибиздин баарын жер каратпай. Эгерде кандайдыр бир террордук уюмдарга тиешеси болсо, аларды каржылоого жардам берген болсо, сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек. Бирок Кыргызстандын паспортун бердикпи? Болду, ал биздин жаран, биз коргошубуз керек эле. Эгерде күнөө кылса, ушул жерде соттогула, камагыла бул жерде. Бирок ошентип башка өлкөлөргө өткөрүп бергенден кийин эми башка өлкөнүн жарандары дагы өздөрүнүн өлкөсүнөн азап тартып качып келген качкындарды бардыгын өткөрүп алат. Казакстан болобу, Өзбекстан болобу, башка өлкөлөр болобу. Биздин мамлекет катары мындай акыбалыбызды көрдү да. Уялыш керек болгон ошо. Кийинки сөз Нурбаев Абдувахап Мамадрасуловичке берилет. Эл адам укугун коргоо боюнча Human Rights уюму жазып атат. 3 вариант дейт. Биринчиси кыргыз бийлиги билбей калган, экинчиси Эрдогандан коркуп өткөрүп берген, үчүнчүсү өзү аралашкан дейт. Ушуну ким текшерип, ушунун үстүнөн ким иштейт бийликтен? Президенттин өкүлү жооп бере аласызбы? Анткени азыр жоопкерчилик бар президентте да, президент мамлекетке өттүк. Ушул 3 версия боюнча иш жүрүп көзөмөлгө алабы? Президент мына азыр эле окусаңыз, алып келиш үчүн бардык чараны колдойбуз деп президент азыр да айтып кетти. Эми спецслужбалар иштеп атат да, президент өзү иштебейт ал боюнча. Эми иштесе бир ай унчукпай кылып алып чыгып кетпеди. Президент тапшырма бергенден бир ай ушул жерде тургандан кийин чыгып кетип атат ал. Что толку анын тапшырмасынан? Эми алып кетсе ал деген спецслужбалар бар да, ошол иштейт да. Президент өзү иштебейт да ан боюнча. Жок, азыр бул жакшы билесиз аны сиз. Бул 3 версия боюнча булардын үстүнөн бир көзөмөл болуп текшерип көргөн болобу? Прокуратура тапшырма берилеби, кандай болот? Анткени өздөрү текшере албайт да булар. Чегара кызматынын үстүнөн мисалы үчүн кант чыгып кеткен ким иликтейт? Мыйзамдын чегинде баарында чечимдердин баары кабыл алынат. Качан алынат? Убагы келгенде качандан. Эми ал бир күндүк иш эмес да. Туурабы? 1 сааттык. Сиз өзүңүз юрист жакшы билесиз. 1 саатта же 1,5 күндө бүтө турган иш эмес да бул. Эми элдин баары бакырып көчөдө жүрсө, үнүн чыгарып атса, бирок реакция кылыш керек да. Экинчи маселе, биз комитетте Түркиянын баягы мамлекеттик массалык маалымат каражаттары Кыргызстандын ГКМС өзү буну өткөрүп бер деп айтканда, опровержение бер десек, бербей койгонсуңар да. Эмнеге бербей койгонсуңар ошондо? Бул комитеттин чечими дагы бар, жогорку кеңештин токтомунда чечими бар да, бирок бириңер үн чыгарган үчүн түрктөр жазды, Кыргызстан ГКМС өзү өткөрүп берди деп. Бирок силер үн чыккан жоксуңар да. Жок, бул жерден Абдухап Мамадрасулович, биздин иш жүргүзүлдү. Биз өзүбүздүн элчиликке тапшырма бердик. Мындан тышкары биздин чет мамлекеттерде бардык элчиликтерге тапшырма берилди. Өзүңүз жакшы билесиз, баягы кайрылуулар болуп түшкөндө биздин элчилер түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атты. Биз окуган жокпуз да, эмне үчүн заявление кыла албадыңар? Корктуңарбы же духуңар жетпеди же чындап ошондой беле? Бул жерде заявление болгон жок, бирок биздин элчилер алардык нерсе жогорку кеңештин токтому бар. Опровержение бергиле, биздин ГКМны түрктөр күнөөлөп атат депчи, бирок силер опровержение берген жоксуңар да, токтомду дем аткарган жоксуңар. Ал боюнча иш жүрдү, мен айтып атпаймынбы. Иш кылдыңар. Расмий иш кылдыңар. Кайсы каяка чыгардыңар же катыңар барбы? Заявлениеңер көрсөтпөчү, кайсы күнү саат канчада каерге кылдыңар? Биздин элчиликтерге тапшырма берилип, биздин элчилер бардык массалык маалымат каражаттарына кандайдыр бир суроолор туулса, башка уюмдардан суроолор болсо, ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул жерде болуп аткан иш аракеттер тууралуу бардык зарыл болгон маалыматты берип жатышты. Каяка чыкты ошоңор? Айттыңызчы, каерге чыкты заявление? Түшүндүрүү иштери болду. Ол жүзүндө болду.
Расмий каерге чыкты ошо заявлениеңер айткылачы. Кайсы элчи кантип заявление же Түркиядагы элчи заявление кылды сен? Кайрылууга келип түшкөн каттар боюнча, эл аралык уюмдар боюнча түшүндүрүштөр жүрүп атты. Түркиянын жазган газеталардын жазган маалыматын эмне үчүн жокко чыгарган жоксуңар? Туура эмес деп айта албадыңар. Бул жерде ал боюнча дагы пресс-релиздер чыкпады. Ал боюнча пресс-секретарлардан маалымат берилди. Биз силерге тапшырма бергенбиз да токтом менен, жогорку кеңеш токтом менен. Абдулахат Мамадрасулович, ошол токтомдун аткаруу максатында биз айтып атпаймынбы, элчиликтер тарабынан иштер жүргүзүлдү, түшүндүрүү иштерин жүргүздүк биз. Эч нерсе кылбадым. Билим берүү министрлиги сапат мектептердин келечеги эмне болот? Айтып коюңузчу ошону. Анткени элдердин баары ушуга кайрылып атат. Так ачык. Абдывахап Мамадрасулович, сапат билим берүү мектептери мурдагыдай иштеп аткандай эле иштей берет. Эмне үчүн? Анткени Кыргыз Республикасынын территориясына жайгашкан, Кыргыз Республикасынын жарандары балдарын берип жатат, жана Кыргыз Республикасынын педагогдору ал жакта иштеп жатат. Эч кандай эч нерсе болбойт, мурун кандай иштеп ошону иштей берет деп айта аласызбы кесе? Ооба, анткени Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде бул мектептер уюштурулган. Бул мектептерде дагы бир жолу кайталап кетейин, биздин жарандардын балдары жана биздин педагогдор ал жерде билим беришет. Жана биздин территорияда биздин имараттар. Ошон үчүн эч кандай биз Кыргыз Республикасынын бир да мыйзамын бузган жокпуз. Ошондуктан сапат мурдагыдай кандай иштесе ошондой гана иштей берет. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Рахмат. Нурбаев Абдывахап Мамадрасуловичке берилет. Рахмат Талант Турдуматович. Бир нерсени айтып кетким келет да өкмөттүн өкүлүнө башкасына. Мына азыр эми мүмкүн ошол Эрдоган менен сүйлөшөбүз деп берген болсо, Эрдоган биздин жетекчилерди кидат этти да. Дүйнөгө жар салып биз уят кылды. Эгемендүүлүккө шек келтирди. Мына деп мактанды, чыгып алып туруп дүйнөгө. Мына Кыргызстан бизге эмне болуп калыптыр депчи. Эске алсаңар кийинки ушундай иш-чаралардачы. Так, биздин токтом долбоору Кыргыз Республикасынын президентине укук коргоо органдарын жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитетинин, мамлекеттик комитетинин чегара кызматынын жетекчилигинин жеке жоопкерчилигин кароо сунушталсын. Министрлер кабинет жана Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги Кыргыз Республикасынын жараны Орхан Инандыны Кыргызстанга алып келүү жана Кыргыз Республикасынын конституциясына жана эл аралык укуктук талаптарына ылайык анын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча бардык чараларды көрсүн. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы инсандардын жана коомдун коопсуздугун камсыз кылуучу чет өлкөлүк атайын кызматтардын жана уюмдардын чалгындоо бүтүндүрүүчүлүк ишин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө карата мыйзамсыз аракеттерди табуу, алдын алуу жана жоюу иштерин жүзөгө ашырган, ошондой эле мамлекеттик чегараны кайтарууну ишке ашырган мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын иш аракетине укуктук баа берсин.